Саламатсыздарбы? Сиздер менен мен Имозамат Керимова, Oriflame компаниясынын лидери. Бул видео аркылуу мен компания Oriflame'дин маркетинг планы жөнүндө кененирээк айтып берейин дедим. Акча кайсыл жактан келет, биз кандай кылганда туура кадамдарды таштап аткан болобуз. Ушул боюнча менин өзүмдүн командамдагы консультанттарым, лидерлерим, башка шаарлардагы жана башка мамлекеттердеги мен иштеген консультанттарым дагы кыргыз тилдүү консультанттарым. Именно бизге кыргыз тилиндеги ушундай Oriflame'дин мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө, Oriflame'дин акчалары жөнүндө кененирээк маалыматыбыз чок болуп атат дегенден мен ушул видеону тарткым келди. Анда эмесем баштадык. Мен компания Oriflame'ге эмне үчүн келгенмин? Мен как нормальный адамдар сыяктуу эле Oriflame'ге жок деп каршылык айтканмын, көрсөткөнмүн. Себеби дегенде мен компания Oriflame менен өзүмдү көрө албайт элем. Компания Oriflame'де иштегенде только чуркаш керек, каталог көрсөтүш керек, сатыш керек деп ойлогонмун. Мен сата албайм, мен компания Oriflame'дин продукцияларын билбейм. Каталог көрсөтүп алып барып көрсөткөнгө менин тааныштарым жок. Тааныштарым Oriflame'ди колдонушпайт, аларга керек жок. Ошондуктан мен бул продукцияларды сата албайм деп отказ берет элем. Мен эмне үчүн жазылдым? Мен эмне үчүн бул компанияда лидер болуп өстүм да? Мен эмне үчүн бул компанияны сүйүп калдым? Мен эмне үчүн бул компания менен көптөгөн саякаттарга барып жүрөм? Бүгүнкү күндө менин компания менен партнер болуп иштегениме 8 жыл болду. 10дон ашык мамлекет көрдүм. Океан, деңиздерге түштүм. Ошондой эле Америкага дагы баруу мүмкүнчүлүгүнө ээ болдум. 2 жолу Америка Кошмо Штаттарына барып келдим. Эмне мүмкүнчүлүгүнө келдим? Компания Oriflame'де 3 жол менен акча зарабатывать этсек болот экен да. Вообще компания деген эмне да? Сетевой маркетинг деген эмне? Биз каалайбызбы, каалабайбызбы, биздин жашообузга бул сеть кирди. Мурда эле болуп келген. Мен Москвада 12 жылдан бери жүрөм. Мага окшоп аябай мекендештерибиз, жердештерибиз көп жылдан бери жүргөндөр бар. Канча таанышыңызды, канча тууганыңызды чакырдыңыз Москвага жумушка жайгаштырдыңыз, жардам бердиңиз десем, ой көп эле дешет да. Анан алар азыр сага акчадан кайрылышабы, мени Москвага алып келип ушундай мени жайгаштырганың үчүн рахмат деп сага акча берип турушабы десем, жок дейт. Даже кээ бирлерин мен билбеймин дейт. Даже кээ бирлери мага таарынып кеткен күндөрү дагы болду деп айткандар аябай көп. Ошондой эле биз баары бир бардык жерге биз тааныштарыбызды, адамдарыбызды чакырат экенбиз, мындай выгодно болгон жерлерге. Баары бир деле убактыбыз ошол нерсеге кетип жүрөт. Мен ушул нерсени түшүндүм, что компания Oriflame менен биз адамдардын, тааныштардын баардыгынын тиши, кашы, чачы бар, жууп тарап койбойт. Баардыгы жакшы жашагысы келет, баардыгы сулуу болгусу келет, баарысы жыттуу болгусу келет, баарысы чет мамлекеттерге саякаттагысы келет. Биз эми ошондой команда түзүшүбүз керек экен. Ошондой команда түзүш үчүн компания Oriflame эмне кылган? Вот Oriflame компаниясы производитель, өндүрүп чыгаруучу. Компаниянын өзүнүн 5 собственный заводу бар. Oriflame компаниясы продукцияларын бардыгын өзү өндүрүп чыгарат. 5 собственный заводунда жесткий контроль менен, шведский технология менен чыгат. Себеби дегенде компания Oriflame алдына чоң максат койгон компания. Ошол максатына жетүү үчүн өтө жогорку качественный продукцияларды өндүрүп чыгарып, потребительдерге предлагать этет. Бардык эле бизнесмендер, бардык эле производительдер, бардык эле сатуучулар за счет потребителей. Дүйнөдөгү акчанын баарын чогултуп келген болсок, элдердин чөнтөгүндө, биздин чөнтөгүбүздө биз эмне кылып атабыз? Кара күчүбүздү иштетип, акча иштеп таап атабыз дагы, ошол иштеп тапкан акчабызга барып туруп самын, паста, щетка, тамак-аш, кийим-кечек сатып алып атабыз. Ошол телефондорду көтөрүп атабыз, автомобиль, үй да, жильёшууларды сатып алып атабыз. Производительдер, кимдир бирөөлөр ошондой нерселерди өндүрүп чыгаруу менен акча таап атат да. Именно ошол биз өзүбүз күнүмдүк турмушта колдонгон продукциялар, бул ошол продукциялар менен эле чөнтөгүңдөгү акчага ошол нерсени сатып алып атасың, ошол чөнтөгүңдөгү акча менен өзүң ошол нерселерди сатып алуу менен эле жашооңду өзгөрт деген нерсени предлагать эткен компания. Мага ошол жакты. Эч бир производитель, потребительдерге менин продукциямды сатып ал деген сатып ал
мен продукция мындай деп эле реклама кылышат, ал эми эч бир компания, эч бир производитель мен өзүм өндүрүп чыгарган продукция менен сен дагы жашооңду өзгөрт деген нерсени предлагать этпейт экен. Мен ошол нерсени түшүнгөндөн кийин келип компания Oriflame'ге регистрация болдум. Компания Oriflame'дин бүгүнкү күндөгү мага предлагать эткен предложенияси менин продукциямды сен контракт түзүп, договор түзгөндүгүң үчүн сен 20% арзан аласың, сага мен 20% арзан берем дейт. А эгерде сен сатсаң 20% пайда көрөсүң дейт. 20% пайда көрөсүң. Мен сатууга келген эмесмин. Бирок мен келип түшүнгөндөн кийин, сатуу дагы керек экенин түшүнгөндөн кийин мен сатуу менен дагы иштегенмин. Мен эмнени түшүндүм? Бул жерде биз товар оборотту, сатууну организовать этишибиз керек экен. Мен тааныштарымды, тааныш эместер менен тааныш баарын команда кылып түздүм, чакырдым. Буларга мен маалымат берип, мен аркылуу келгендиги үчүн компания буларды көрөт, менин командам мен товар оборот организовать этип атам. Булардын ар бири же өздөрү үчүн алат, же сатуу үчүн алат. Сатып пайда көргөнүн биз эсептебейбиз, компания дагы эсептебейбиз. Кимдир бирөө өзү үчүн алат, кимдир бирөө сатуу үчүн алат, кимдир бирөө команда түзүп, команда менен товар оборот организовать этет. Ушул ишти жасагандыгыбыз үчүн 3%-тен 22%-ке чейин компания бизге акча төлөйт. Булар боюнча мен подробно дагы кийинки видеолорумда айтам. Дальше биз командабызга келген адамдарды обучать этип окуткандыгыбыз үчүн буларды акчаны зарабатывать этүүнү, дагы карьерадан өсүүнү бул өндүрүп чыгаруучудан потребительдерге туура жеткирүүнү, же болбосо колдонуучуларды, потребительдерди башка жактан өмүр бою сатып алып жүргөн, акча кетирип сатып алып жүргөн акчаларыңарга ушул производительдин сизлер үчүн күнүмдүк турмушта колдонгон продукцияларды өзүңөргө сатып алуу менен, тааныштарыңардын дагы магазинин алмаштыруу менен жашооңорду өзгөртсөңөр болот деген нерсени үйрөтүп, окутуп, жол көрсөтө билген болсок, бул командабыздын товар обороту 22%-тик товар оборот организовать эте турган болсо, бул команданын товар оборотунан компания бизге 5% киреше төлөп берет. Бул өмүр бою төлөнүп берилет. 22%-те биз 200-250 миң рубльдык товар оборот жасаган болобуз. Эми элестетип көрүңүз. Сиздин бул директоруңуз $1000 акча тапкан болсо, шунун 5%-ти сиздики. Ал эми $10,000 акчалы. Бул дагы жасаган товар оборотуна жараша киреше алат. Канчалык көп киреше алган болсо, сиздин дагы кирешеңиз ошончо көбөйөт. Канчалык $10,000 кирешеге жете турган болсо, ошонун 5%-ти сиздики болот. Кайсыл жери сизге ыңгайлуу? Кайсыл жери выгодно? Конечно, көп акча зарабатывать этүү. Ошондуктан биз командабызга көбүрөөк акча зарабатывать этүүнү, көбүрөөк киреше алууларды үйрөтөбүз. Дагы ушул жерден дагы кандай маалымат, дагы кандай кошумча маалымат керек болгон болсо, комментарийге жазыңыздар, же болбосо менин WhatsApp номериме байланышыңыздар. Менин WhatsApp номерим +7 менен 929 661 0796. +7 менен +7 929 661 0796. Ушул номерине дагы кайрылып, түшүнбөгөн суроолоруңуздар болгон болсо, дагы кошумча кандай маалыматтар керек болгон болсо, же комментарийге, же менин телефон номериме жазган болсоңор, сөзсүз мен сиздерге маалымат берүүгө даярмын.